Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жолдорду мыйзамсыз тоскондугу үчүн жоопкерчиликти жогорулаткан мыйзамга кол койду. Мыйзам 2014-жылдын 25-сентябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынды. Мыйзамдын максаты жарандардын эркин жүрүүгө конституциялык укуктарын коргоону күчөтүү, жол кыймылынын коопсуздугун жана укуктук тартипти камсыз кылуу. Мыйзамда автомобиль жолун 24 саатка чейин мыйзамсыз тоскондугу үчүн күнөөлүү адамдар администрациялык жоопкерчилик тартаары белгиленет. Администрациялык жазанын өлчөмү жана түрү ушул укук бузуунун кесепеттерине жана ыкмасына жараша болот. Алсак адамдардын жол тилкесине чыгуусу жана анда турушу менен жолду мыйзамсыз тоскондугу үчүн жазанын минималдуу өлчөмү жана түрү адамдарга 3000 сом өлчөмүндө, юридикалык тараптарга 50 000 сом өлчөмүндө айыпты түзөт. Стратегиялык маанидеги жолдорду тосуу же тосуучу куралдарды орнотуу, ошондой эле 10 000 сомдон ашык зыян келтирүү же жолдорду мыйзамсыз тосууну уюштургандык же ага жетекчилик кылган үчүн жазанын кыйла катуу түрү жана өлчөмү каралган. Айыптын эң чоң өлчөмү жана жазанын түрү укук бузууну жасоо куралы болуп, эсептелген каражаттарды конфискациялоо менен адамдарга 10 000 сом өлчөмүндө, юридикалык жактарга 100 000 сом өлчөмүндө айыпты же 5 суткага административдик камакка алууну түзөт. Жол тилкесинде адамдарды топтоо же болбосо тосуучу курулмаларды орнотуу аркылуу 24 саатка чейин убакытка автомобиль жолун мыйзамсыз тоскондугу үчүн күнөөлүү адамдар эми административдик эмес жазалык жоопкерчилигин тартышат. Бул жоосун үчүн мыйзамда 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө эркинден ажыратуу түрүндөгү жаза каралган. Жазыктык жазанын өлчөмү жана түрү да жасалган кылмыштын кесепеттерине жана ыкмасына жараша болот. Алсак автомобиль жолун мыйзамсыз тосууну уюштуруучулар же жетекчилери жазык жоопкерчилигин тартышат. Ал 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинден ажыратуу түрүндөгү жазаны карайт. Жабырлануучулардын ден соолугуна оор же анча эмес оор залал келтирген же адам өлүмүнө алып келген, ошондой эле ири же өтө чоң өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилген учурларда кыйла катуу жаза каралган. Куралды же күйүүчү аралашма куюлган сыйымдуулукту колдонуу, ошондой эле бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен жол тоскондугу үчүн кылмыш жазуу куралы болуп саналган каражаттарды конфискациялоо менен 8 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинден ажыратуу түрүндө максималдуу жаза каралган. Урматтуу жарандар, автомобиль жолдору өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө маанилүү роль ойноорун, ал эми жарандардын жашоо турмушу жана саламаттыгы мамлекеттин коргоосунда тургандыгын унутпайлы.